хит болуп жаткан сайтты көрсөтөйүн. Бул Lyft деген сайт. Бул сайттан акча иштесек болот жана ошондой эле күн сайын киргенге 15 сомдон берет жана биринчи киргенде 20 сомго ошондойдон берет. Дагы бул жерде күн сайын 15 сомдон берип турат дегенибиз, бул мына каттоо деген жерди басып, мына каттоо дегенди басабыз. Ошондо мындай чыкканда мындай баланска түшүп калат. Мен буга чейин алдым, бүгүн алдым, ошондуктан меники азыр болбойт. Ошондой эле бул жерде продукт деген турат. Бул жерде велосипеддер турат. Мисалы, биринчи велосипедди бул VIP1 деп коет экенбиз. Наркы 650 сом сатып алабыз. 650 сомго күнүнө 46 сомдон түшүп турат. Жалпы киреше 4600 болот. 100 күн иштеп 4600 иштеп алсак болот. Анан ошол жерде менин балансымда мисалы 80 сом турат. VIP1ди сатып алгандан кийин 60 сомдон жогору болсо, кеч мындай утуруусун эле чыгара берсек болот да. Ошого биринчи VIP1ди сатып алыш керек. Эгерде тезинен иштейин деп мындай каалаган болсоңуз, тез иштегенди каалаган болсоңуз, анда ошол күнү эле 650 сом салып, анан велосипедди сатып алып иштей берсеңиздер болот. Азыркы учурда бул эң ишеничтүү сайт болуп жатат, ошондуктан мындай кирип катталып дегендей лотерея дегенде бул мындай реферал сыяктуу эле экен. Эгер адам чакырып, ал адам VIP1ди алган болсо, анда сиз ушул колесону айландырып алсаңыз болот экен. Бул жерде балким 2888 сом түшүп калат, балким 0 сом түшүп калат, балким 38, 88, 288, 888. Ушул монеталар канча монета түшсө, ошончо сом түшө турган болот. Бул жерде команда, бул жерден адам чакырабыз да, мисалы, мына көчүрүү дегенди басып адам чакырабыз. Жана меники деп турат. Бул жерде мен айтпадым беле, эгерде VIP1ди сатып алгыңыз келсе, анда тез эле ошол момент эле сатып алгыңыз келсе, анда акча салып, толуктап, анан VIP1ди момент эле сатып алсаңыз болот да. Мисалы, толуктоону басып, бул жерде эң минималдуу 650 болот жана депозит. Бул жерден Bank Pay дегенди тандайт экен. Толуктоо дегенди басып, толуктайбыз жана VIP1ди сатып алабыз. Катталуу сайттын, каттоо үчүн сайттын мен комментарийинде закрепленныйга коюп коёмун.